Ой, туғандар, ассаламу алейкум, амансыздарбы, саламатсыздарбы, қандайсыздар? Бүгін біз Тескавар Жалалабадтан сүйлөйбүз. Жалалабадтың Спутник кичи районунда сатыла турган үй бар экен. Азыр Спутниктеги мына ушул көчөдө, тактап айтканда 13-чү мектептин артында турабыз. Ушул жерден сиздер оң тарапка бурулуңуздар, бул жака жүрүңүздөр. Махмут Ботпаев көчөсү бул. Ушуну менен түп-түз бара бересиздер, Арал жаңы конуш ошол жакта жайгашкан. Даканса түз барсаңыздар, асфальт бүтөт. Асфальт сол жака бурулуп кетет. Ошондон дагы түз өтөсүздөр, андан кийин эки повороттон кийин оң жака буруласыздар. Оң жака. Кайра солго буруласыздар. Арал көчөсүн өтөсүздөр. Сатыла турган үйгө аңгыча жетип келип калдым, тез эле туугандар. Вызылдаган боюнча келип калдым. Бул көчө мына ушул конуштагы Арал көчөсү экен. Көчөгө киресиздер дагы даканса эң аягына төрүнө чейин келе бересиздер. Төрүнө келгенде оң жакта мына ушул үйдү көрөсүздөр. Бышык-кыштан курулган 2 кабаттуу жаңы зыңкыйган үй. Жол ушул жерге чейин келип токтойт, оң жака бурулуп кетет экен. Тетиги дөңсөөдөн өткөндөн кийин нар жагы уже чоң сай. Жакшы билесиздер да аны. Айланасы мына мынтип пескаблок менен бийик көтөрүп тосуптур. Анын үстүн жааптыр, дарбазаны коюптур, анын да үстүн жааптыр. Чек арасы тетиги пескаблоктун башталган жеринен башталат туугандар. А бул жагы болсо тетиги бурчка чейин. Айланасын бүт тосуп койгон. Жери да кенен экен. Эске сала турган болсок, бул үйдүн ээси учурда Россияда иштеп, ошол жакта жашайт. Биз азыр эле телефон аркылуу сүйлөштүк. Жакын адамдарынын бирөөсүн дайындап жөнөткөн экен, күлүштү берген экен. Ал да биз менен кошо келди, үйдү ачып берди. Мен нарак берагын жакшы деле билбейм, телефон аркылуу сени менен сүйлөштүрүп коеюн. Кирип тарта бер деди, мага уруксат берди. Мен демек кирип тарта бермекчимин, сиздерге көрсөтүп коймокчумун. Кана эмесе баштадым туугандар. Жери үй ээсинин айтуусуна караганда документ боюнча, кызыл китеп боюнча 10 сотық экен. Ал эми фактически 14 сотықты чамалайт дейт. Тетиги төргө чейин. Көрдүңүздөр туугандар, аябай кенен да. Бактаракты ушул жака кылсаңыздар болот. Кошумча курулушту сарайды ушул жака кылсаңыздар болот. Дагы эмне керек? Кошумча курулушта башка нерселерди ушул жака уюштура берсеңиздер болот. Кранта таза суу келиптир. Тетиги жака дагы кошумча калитканы коюптур. Азыркы жол дуалды айланып наракка чейин өтөт экен туугандар. Көрдүңүздөрбү? Наркы кошуналарга тетиги ошол жактагы жол менен кирет экен да. Бул жакта көрүп турасыздар, калитканы койгон. Фундамент негизи кошумча курулуштарга бул жака фундамент куюлган экен, 3 бөлүк экен. Ал жака ошол баня, времянка, очоккана деген нерселерди уюштура берсеңиздер болот. Эми үйгө келели. Үйдү зыңкыйтыптыр. Бышык-кыштан куруптур, сейсмопоясы бар экен, колонналары бар экен. Көрүп турасыздар, крышасы тыныке менен жабылган, терезелери пластиктен коюлган, бурон эшигин коюп койгон. Фундамент жерден 1,20 метр 1,20 жогору көтөрүлүп турат туугандар. Узун туурасын так айталган жок. Менин болжолумда бул узун туурасы бир 11ге 11дин тегерегинде чыгат. Мына ал жагын кошуп эсептегенде. Ушундай. Күнгөй бет курулуптур. Мен азыр түштөн кийин келдим, үйдүн астына чек чейип күн тийип турган чагы. Өзүм кирип үйдүн проектисин сиздерге түшүндүрүп көрсөтүп коеюн. Кана эмесе баштадык. Бисмиллахиррахманиррахим. Кирип келдим. Бул прихожка. Бул жагында киргенде эле 2 терезеси бар экен. Үйдүн ичини таза шваб, ана шпатлевка тартып коюптур, подобой экен туугандар. Үстү болсо 1 менен 2нин ортосу плита прикрытие экен. Электромонтаждары дагы биротоло жасалыптыр, көрүп турасыздар. Асты болсо стяжка болуптур. Прихожкадан өтүп эле солго бурулсаңыздар, бул жер негизи арка болот экен туугандар. Андан өтүп оң жакты карасаңыздар, бул жерде дагы аркадан өткөндөн кийин 2-чи кабатка тепкич жасалыптыр. Проект негизи жакшы экен. 1-чи кабат менен 2-чи кабаттын проектси, бөлмөлөрдүн размери окшоштугу бирдей эле. Сол тараптагы мына 1-чи бөлмөгө кирели, бул негизи кухня болот экен. Каласаңыздар чакан спальня кылып уюштуруп алсаңыздар да болот. 4 бурчуна тең, 4 тарабына тең электроточкаларды жасап коюптур. Бөлмөнүн узун туурасы 4кө 3,5 экен, 2 терезелүү. Потолок ошо плита боюнча турат, асты стяжка боюнча турат, дуалына шпатлевка тартылган. Төрдө болсо 2 эшик турат, көрүп турасыздар. 2 эшиктен 2 бөлмөгө кирсе болот. 2 бөлмөнүн ички размерлери, узун тууралары бирдей эле экен негизи. Туурасы 4 метр, узундугу 5 метр. Бир терезелүү мына ушундай бөлмөдөн залдан экөө экен. Левый, правый эки жагына жайгашыптыр.
Бул биринчи зал, а бул болсо экинчи зал экен. Бирин еврозал, бирин кыргыз бөлмө кылып койсоңуздар болот. Бул дагы 4/5, мында да бир терезеси бар туугандар. Көрдүңүздөрбү? 2 залы бар, бир кухнясы бар. Бул болсо санузели, душевойу, ажатканасы, кир жуучу жайы баары мына ушунун ичинде болот. Форточкасы коюлган, шыбагы жасалган, кафелиши турат. Эми экинчи кабатка чыгалы. Жүрүңүздөр. Тепкичтин дагы темир каркастарын жасап, сваркалап коюптур. Жыгачты кагып, калганын бүтүрсө эле болду экен туугандар. Мына экинчи кабатка чыгып келе жатабыз. Темир гүлдүү перилаларын дагы, кармагыштарын дагы бүт баарын жасап коюптур. Азыр эле айтпадымбы? Биринчи кабат менен экинчи кабаттын проектиси негизи окшош экен, узун тууралары деле окшош экен. Биз экинчи кабатка чыгып туруп, оң жакка бурулалы. Артты бир калчайып, жогораак бурулуп карайлы. Үстүндө 2 терезе бар экен туугандар. Лестницадан чыгып эле оң тарапка бурулсаңыздар, жанагы астындагы душевойдун үстүнө атайын мына ушундай боштук аянтчасын жасап коюптур. Негизи холл деп койсок болот. Ал эми биринчи кабатта 2 чоң залды көрбөдүңүздөрбү? Ошол 2 бөлмөнүн үстүндө 4/5 20 метр квадраттык дагы 2 бөлмө жайгашыптыр. Булардын экөө тең спальни. Бул менимче ата-энелердин уктоочу бөлмөсү болсо керек. Бул жагы көрүп турасыздар. Ошондой эле бөлмө. Коноктордун уктоочу бөлмөсү болсо керек же детский болот. Каалагандай уюштурасыздар. Мында болсо астындагы кухнянын үстүнкү аянты бул балдардын уктоочу бөлмөсү болот. Бул 3,5 4 туугандар. Мында 2 терезеси бар. Ал эми биринчи кабаттагы прихожканын үстүн билесиздер да. Көрдүңүздөр да. Ошол прихожканын үстү балкон болуп калыптыр. Мында 3 терезеси бар экен. Терезелердин үстү жагы да тоголок овальный формада жасалыптыр. Көрдүңүздөрбү туугандар? Жалаң пластик терезелер. Бул жер өзүнчө эле бир бөлмө болуп калыптыр. Намазкана, кабинет, эс алуучу жай, баарын ушул жака уюштуруп койсо болчудай. Эми жыгачтарына маалым берели. Бул патологу. Жыгачтарды саснаны катырган экен. Көрдүңүздөрбү? Кабелдери дагы көрүнүп турат. Тиги жыгачтарды коюп, фольганы таштап анан үстүнө ылай баскан окшойт. Асты подобой, потолокту бүтүрөсүздөр, обойду жабыштырасыздар, полду бүтүрөсүздөр, электроточкаларды почти коюп эле коюптур. Мына ушундай туугандар. Көрдүңүздөрбү? Мен колдон келишинче өзүм жалгыз болсо дагы сиздерге түшүндүрүп бергенге аракет кылдым. Проектиси дагы негизи өтө чоң эмес, өтө кичине эмес, чакан эле проектте көрүнүп атат. Жеркинен 14 сотық деп айтты фактически, ал эми документ боюнча 10 сотық экен. Тиги жактагы фундамент өзүңүздөр пландаштырыңыздар. Бул жерде шагал таштар деле бар экен. Бул жерде топурак да бар экен. Курулушка иштете бересиздер туугандар. Суу бар, свет бар, кошуналар жашап атат. Эми баасына келели. Бул үйдүн баасы туугандар оң кулак, сол кулак менен угуңуздар. Чындыгында үй жаккан болсо, калганын өзүбүз бүтүрүп жашай беребиз, алабыз десеңиздер, бир чечимге келиңиздер. Бул үйдүн баасы $50,000 кеми бар экен. $50,000. Үйдүн арт тарабында да 2 метр, наркы тарабында дагы 2 метр аралык калтырылыптыр. Бир катар дарак кылсаңыздар да болот, же стяжка кылып койсоңуздар, навестеп койсоңуздар дагы болчудай. $50,000 кеми бар, сүйлөшөсүздөр. Мына ушундай. Суусу бар экен, свети бар экен, кошуналарды мен эми тааныбайм, жакшы кошуналар болсо керек. Ушулардын катарына келип жашаңыздар туугандар. Жашаңыздар. Мен анда кайтам. Жакын жерде мектеп бар дешет, жакын жерде мечит бар дешет. Анан Спутник кичи районунда бала бакчалар дагы бар дешет. Ал эми маркеттер, аптекалар жана башка объектилер негизи жакын эле. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Жердин документи так экен туугандар. Көрүшкөнчө.